саламатсыздарбы балдар? Кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз элинин улуттук оюндары. Бүгүн сабакта жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз. Кыргыз элинин улуттук оюндарын эсибизге түшүрөбүз. Балдар оюндары жөнүндө маалымат алабыз. Тесттик тапшырма менен иштейбиз. Эмесе балдар, биз 2 класста кыргыз элинин улуттук оюндары деген теманы өткөн болчук. Канакей эмесе кыргыз элинде кандай оюндар бар экен эсибизге түшүрөлү. Силер сүрөттө көрүп турган бул кайсы оюн? Бул кыз кулмай оюну. Келерки оюн эмне деп аталат? Тыйын эңмей. Көк бөрү. Оодарыш. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышалы. Кунан чабыш. Күлүк. Байге. Тапшырылат. Кунан. Жарыш. Сөздөрдү дагы өз алдыңарча кайталагыла. Келгиле балдар, азыр сүрөт менен иштейли. Биз бул сүрөт боюнча 2 суроого жооп беребиз. Булар кимдер? Канакей балдар, ойлонобуз. Булар балдар. Алар эмне кылып жатышат? Алар жарышып жатышат. Эми балдар, биз силер менен кыргыз элинин улуттук оюндарын эске түшүрдүк. Азыр болсо кыргыз элинин балдар оюндары жөнүндө дагы маалымат алалы. Кыргыз элинде балдар жоолук таштамай оюнун ойношот. Ошондой эле ак терек, көк терек деген дагы оюну бар экен. Кыргыз элинде чүкө оюндары дагы аябай көп. Күрөш оюну дагы бар. Эми балдар, окуу китебиңердин 116 бетин ачкыла, 2 көнүгүүнү аткарабыз. Бул жерде кунан чабыш деген текст бар. Кунан чабыш. Бул оюн чоң тойлордо өткөрүлөт. Оюнга майда балдар катышат. Аларды эркелетип кунан деп коюшат. Кунан чабышта кыздар өзүнчө катышат. Биринчи келген күлүк балага байге тапшырылат. Канакей эмесе балдар, тексттин маанисин түшүнгөн болсоңор, биз тесттик тапшырмага көңүл буралы. Биринчи суроого жооп тапкыла. Кунан чабыш оюну качан өткөрүлөт? А. Кышында. Б. Чоң тойлордо. В. Жайында. Ойлонуп жооп беребиз балдар. Туура жооп чоң тойлордо. Келерки суроо. Ага кимдер катышат? А. Балдар. Б. Чоң кишилер. В. Мугалимдер. Туура жооп балдар. Үчүнчү суроо. Биринчи келген балага эмне тапшырылат? А. Көйнөк. Б. Байге. В. Кунан. Туура жооп байге. Биринчи келген балага байге тапшырылат экен. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Үйгө тапшырманы жазып алгыла.
116 бет 3 көнүгүү. Сүйлөм түзүп жазгыла. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Келерки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.